Assalamu алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде спорт мейкиндиги көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин чыгарылышта көптө көп ушул айыл жергесинде элдердин суранычы боюнча бодибилдинг спорту туурасында көрсөтмөкчүбүз. Мына жаз мезгили келип, кышкы оор кийимдерден арылып, бардыгыбыз жеңил, жука кийимдерди кийүүнүн алдында турабыз. Бирок баарыбызга маалым баам болгондой эле жаз келгенде көпчүлүк адамдар өзүнүн багы дене мүчөсүн булчуңдуу, кең далдуу болууну каалашат. Биздин бүгүнкү машыктыруучубуз Келдибек Атайбеков мырза менен биргеликте болмокчу. Assalamu алейкум Келдибек мырза. Алгач биздин көрсөтүүбүздү баштаардан мурда акыркы жаңылыктар менен бөлүшүүнү туура келдик. Жакынкы арада эле Келдибек мырза ушул дүйнө элине мындайча айтканда кыргыз ким экенин даңазалап келди десек болот. Ушул туурасында кененирээк Келдибек мырзанын өз оозунан угайык. Келдике, мына жакынкы арада эле топ жон кыргыз эли ошол дүйнө кыдырып келдиңер дегендей, жакшы иштерге себепкер болдуңар дегендей, Кыргыздын байрагын көтөрүп, атын чыгарып, намызына жарап келдиң. Ошол туурасында кененирээк айтып берсең, Чоң рахмат, мынакей Кудай буйруса ушу араб өлкөлөрүнө барып, Сауд Аравиянын борбору Эрият шаарында ушул король Абдул Азиздин баягы өзүнүн бир эң чоң максат койгон экен. Ушу киши Camel Fest деген бир чоң фестиваль өттү. Бул төө жарышта өзлөрүнүн баягы мындай айтканда бул жыл сайын өтүп туруучу негизи өзлөрүнүн бир улуттук оюн катары көрүшөт экен. Бирок бул оюнду негизи бардык дүйнө жүзүнө тараткысы келип, ушул король өзү бир идея жаратып, Кыргызстанга биринчи ирет ушундай бир эми орусча айтканда предложение кылган экен. Кыргыз тарап болсо ушул бизде болуп өткөн көчмөндөр оюнда көргөзүлгөн бүт бардык сценарийлердин баары ошол жакта дагы болду. Кошумча дагы эң жакшы кадрларды жаратышты. Бул жакта ошол эле 88 мамлекеттин өкүлдөрү келип, 100дөн ашык мамлекет катышып, өзүнүн улуттук каада салттарын көргөзгөнгө эң сонун баягы шарт болду. Биз да таң калдык. Биз билбеген дагы мамлекеттер көп экен. Ошол эле сымал Кыргызстанды билбеген дагы көп мамлекеттер болду. Ошонун арасында биздин баягы спорт тармагында дагы негизи спорт түрүндө мисалы где-то бир 108 оюндун түрү болду, улуттук оюндардын түрү болду. Бардык ар бир мамлекет өзүнүн улуттук оюндарын киргизип, биздин дагы ошол эле кыргыз күрөш, көк бөрү, жанагы эр сайыш, абдан көп оюндун түрлөрү болду биздин дагы. Биздин спорт, мисалы биз катышып келе турган спорт бул орус элинен, баягы якуттардын масс рестлинг, таяк тартыш спортуна барып катышып келдик. Бул жакта абсолюттук дүйнө чемпионаты болду биз үчүн. Абсолюттук өзүбүздүн салмактан эң максималдуу салмакка чейинки балдар менен барып таймашып, абдан өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз болушунча жетишинче күч аракеттерибизди көрүп келдик. Мен эң кичинекей салмакта десем деле жаңылышпайм, мага чейинки бир Өзбекстандан барган 110 килограммдык салмакта болду. Менин салмагым 113 килограмм болду. Эң чоң салмак бул жакта 222 килограммды түздү. 222 килограмм ошо Сербиядан барган балбан экен. Ошо менен күч сынаштык. Күч сынаштык. Биз ушул биздин спортко келип катышканы 42 мамлекеттен келди. 42 балбан болду. Ошо 42 балбанын арасынан бизде 3 оюндун түрү болду. Ошол жерде эле таяк тартыш, ошол эле жерде орус аралыкка чейин, узун аралыкка чейин баягы таш көтөрүп, жана ошондой эле аралыкка секирүү ыкмасында 3 оюндун түрү
болду. Бардык оюндун баягы очколорун, суммаларын бириктирип келип анан биринчи орунду багындырып алдык бул жакта. Бүгүн жалпы элибизге жана спорт көрөрмандарына, күйөрмандарына эмнени көрсөтүп беребиз машыгууларды? Бүгүнкү биздин машыгуубузда ушу жаз келатат, мынакей жаз келатат. Бардыгыбыздын жеңил кийинип, парк аралап, көчө аралап жүрө турган убак. Азыр мен окуучуларым менен биргеликте ушул төштүн булчуңдарын кандай кылып чыгарышты жана ошондой эле колдун ички бөлүктөрүн жана ошондой эле ийиндин булчуңдарын кандай кылып чыгарышты мен сиздерге көргөзүп бермекчимин. Андыктан биз менен бирге болуп, дайыма спортту сүйүп, жакшы ден соолукта болуңуздар. Ооба, андан эмесе баштадык. Все. Кеттик. Достор, бүгүн аз биринчи көнүгүү болуп, төштүн үстүнкү бөлүгүнө жасайбыз. Азырындаки агабыз азыр көргөзүп берет. Келиңиз, баштадык. Кеттик. Көтөрөбүз мынакей. Бул түшүп келатканда туура жасаш керек. Акырын түшүрүп, өйдө көздөй көтөрөбүз. Ошол учурда төштүн үстүнкү бөлүгү жакшы иштеп атат азырындаки. Бул көнүгүүнү жасап атканда кылдаттык менен жасаш керек. Акырын түшүрүп, аягына чейин денени чоюп туруп, өйдө чыгарып атканда демди чыгарабыз, көрүп атсыңар мынакей. Бул көнүгүүнү 4 подход жасасаңар болот. 8 же болбосо 10 жолу кайталап. Дагы 1-2 жолу кайталап коебуз. Эми 1 жолу. Эң сонун. Турабыз. Азыр бул биринчи көнүгүү болуп эсептелинди. Азыр кийинки көнүгүүбүзгө чогуу барып көргөзөбүз. Жүрүңүз. Так. Мынакей бул жерге жасайбыз азыр. Келиңиз, 20 килограммдан салып бул жерге. 15тен салып бергилиз. 15 килограмм. Мына. Так. Мынакей. 15 килограммдан салабыз азыр. Биринчи көнүгүүнү жасап атканда бул жерге өтө кылдаттык менен жасаш керек. Өтө кылдаттык менен. Келиңиз. Бул көнүгүүнү жасап аткан учурда азына жамбашты беререк чыгарабыз. Төштү өйдө көтөрүп, кылдаттык менен акырын кой беребиз. Кылдаттык менен жасаш керек мынакей. Бул ортоңку бөлүгү иштеп атат азыр. Бунун өзүнүн баягы этаптары бар. Анткени муну туура жасап алсак, бизге баягы төш булчуңдары туура эмес чыгып калып, кийин анан кийин баягы оор салмактар көтөргөн, мисалы штанга деп кой, жатып алып жымлежа жасаганда эттин булчуңдары, төш булчуңдары үзүлүп кетиши ыктымал да, ошон үчүн кылдаттык менен жасашыбыз керек. Бул эми бул спорт деген бул эң биринчи бул өзүңдүн ден соолугуң туура алып жүрүү, туура максатта колдонуу. Бияктан бул баягы спортто тренировка кылып эле мен спортсменмин деген жок. Кеп анда эмес. Бул баягы ар бир адамдын, ар бир пенденин өзүнө. Бул спорттун зыяндыгы жок. Спорт бул только ден соолукка пайдалуу нерсе. Абдан туура келтирген. Туура жүрсөң, туура спортту туура кабыл алып, ушу спорт менен туура жүрсөң, бул абдан көп максаттарга жетесиң. Анан бул спортсмен менен өйдө өсөсүң. Спорт негизи бул абдан керек нерсе. Өзүңүз айткандай эле, мына баарыбыз иштейбиз, баарыбыз эртеден бери жумуштабыз. Бирок бул спорт машыгуу, бул эртең менен бул таң атпай туруп, өзүң кросс жүгүрүп келип, кроссдон кийин келип сууга түшүү эле бул уже бир чоң бир мындайча айтканда бир негативди өзүңөн өзүң түшүргөн болосуң. Андан сырткары жумуштан канча негатив болот. Жумушта эртеден кечке жумушта ар кандай кишилер менен жолугасың. Ар кандай кишилер менен ар кайсы темада сүйлөшөсүң. Андан тышкары дагы бул негатив болот. Жумуштан акырын келип, бул спортко мындай залга бир шайың жок, же көңүлүң жок, келбейсиң. Залга келгенде башка цель менен келесиң. Туура ойду коюп келесиң, туура ниетиңди таза коюп келесиң. Бул тренировкадан кийин анан адам өзүнө билинет. Кандай мотивация алат, кандай күч алат, кандай дем туура алынат. Жана ушундай негативдин баары ушул душтан баары жууп кетет. Ошол жерден кетип калат, калып кетет. Калып кетет.
Бул жерден азыр биз экинчи көнүгүүбүздү аяктадык. Андан кийинки көнүгүү кроссовер деген болот эми упражнение орусчасы. Азыр ошону кандай кылып жасашын ыкмасын көргөзөлү. Жүрүңүз. Бул көнүгүүдө биз азыр ушу төштүн баардык булчуңдарын, мисалы азыр ар бир ортоңку, үстүңкү жана ылдыйкы бөлүгүн жасап атабыз да. Эми бул көнүгүүдө биздигин баардыгын бир чоң акыбалга калыбына келтириш үчүн азыр туура кылып жасайбыз, ошонун ыкмасын көрөбүз. Кроссовер мынакей. Келиңиз. Мынакей бул жерден калыбына турабыз. Азыраак эңкейбиз. Ылдыйраак эңкейип алып, өйдөдөн, мисалы могудан акырын түзгө чейин, бул жерге чейин алып келебиз. Ийинибизди түзүрөөк кылабыз, кайра обратно чогултуп коебуз. Түзүрөөк кылышыбыз керек да. Эки, болду. 3, хорошо. Мынакей достор, бул көнүгүүнү жасаганда мынакей бардык төш булчуңдун чоң объему көрүнө баштайт. Мынакей, всё. Дальше кеттик. Мынакей достор, айтып өткөндөй эле, кийинки көнүгүүбүз бул колдун ички бөлүгүнө болчу. Азыр ушул чоң штанга менен бицепс деп коет, мына колдун ички бөлүгү. Түз штанга менен кандай туура акыбалда жасай турганын биз азыр көргөзүп бермекчибиз. Мынакей алабыз, кармайбыз, мо сызыктын сыртынан, аркараак чыгабыз. Төштү өйдө көтөрүп, колду мындай астыңкы бөлүккө алабыз. Бул жерге чейин өйдөгөздөй көтөрөбүз. Кел. Мынакей. Ылдыйраак түшүрөбүз. Бул жерде да туура дем алышыбыз керек. Ылдый түшүрүп атканда демди өзүбүзгө тартып, өйдөгө чыгарганда демди чыгарабыз. Бир. Эң сонун. Муну ички бөлүгү чыгып атат, мынакей азыр ички бөлүгү. Кеттик. Эки. Мынакей достор, азыр биринчи баягы подходубуз бул разминочный болот. Денени ысытып алышыбыз керек. Азыр кошумча салмактарды кошуш керек. Анысы жок, бул булчуңдарыбыз эч качан чоңойбойт. Ошон үчүн бир аз болсо да өзүбүздү кыйнаганга туура келет. Кеттик. Бул жерде 5 килограммдан 10 килограмм салмак коштук азыр. Бардык салмак 30 килограмм болду. Кана жасайбыз. Бул көнүгүүнү жасап атканда дагы ортодогу аралык 1,5-2 мүнөт болушу керек. Анткени колдордун баягы булчуңдары эс алып, өзүнүн калыбына келмейинче биздин булчуңдарыбыз жакшы шишип бербейт да эч качан. Ошондуктан туура жасаганга аракет кылалы. Жайдан. Жай кой беребиз. Кылдаттык менен мынакей. Абдан сонун иштеп атат. Шо эң сонун. Экинчи көнүгүүбүз бул жерде скот сиде деп коет орусчасы. Колду отуруп алып, ушул кыска аралыкта кандай кылып жасаш керек? Отурабыз кана. Мынакей ички бөлүгүнөн кармайбыз. Алабыз. Колду салдык полный. Эми көтөрөбүз өйдөгөздөй. Жакын колтукту полный салышыбыз керек. Кетти. Мынакей кандай эң сонун иштеп атат азыр. Жайдан түшүрөбүз. Бул жерден ушул булчуңдун өйдөңкү бөлүгү мына пик чыгат да, бийиктиги чыгат да. Аябай иштеш керек бул жерден. Себеп дегенде өтө узун кылып жасаган болсок, анда биз колдорго травма алып калышыбыз мүмкүн да. Бул көнүгүүнү да негизи 4 жолу жасаш керек, 4 подход. Кылдаттык менен жасагыла. Ортодогу аралык эс алуу 2 мүнөт болсо жакшы колубуз эс алып, аябай жакшы сезилет да. Любой спортто бул оңой эмес. Ар бир спорттун өзүнүн кыйынчысы бар. Ошон үчүн ушул спортто келип өсүп ушунча даражага жеткен адам бул спортсмен деп, чыныгы спортсмен деп өзүн туура таза алып, жана ошо спортсменмин деген сөзгө өзүн мындай так алып жүргөнгө жетет да. Албетте бул баягы биз эми баягы жашыбыз келип баратса дагы бул спортто
өмүр бою спортто биз баягы спорт менен кичинекей кезден бери өсүп келгенге жараша бул биз спорттон артка кайта албайбыз го дейм. Бул эң керек нерсе, өзүңө керек, пайдалуу абдан. Ден соолугуңду чындайт. Чоң-чоң жанагындай соревнованиялар, чоң-чоң уюш жанагындай эрежеси эр таймаш боюнча соревнованиялар өткөрүп келатабыз. Мунун баары бул ынтымакта, биримдикте ушул спортсмендер баягы бияктан тренировка кылып, тиги борецтер күрөшүп, эрежеси эр-уруштар тияктан грэплингте баягы смешанный единоборствону алып баягы чыгып алып көчөдөн ушул урушпай, баары таза, өздөрү каждый спорту таза алып жүргөнгө бул баягы эң туура эмет элем. Андан тышкары дагы бул эмне деп насаат берем. Ар бир жаштарга баарын айтат элем. Мына ушул убакка чейин ар бир пенде кылган нерсеси өзүнө. Бирок биз ошо кайсыл спортсмен ушул жаштардын баарын чакырат элек. Ушундай келгиле, ушундай тренировка кылгыла. Мына баягы мен өзүм башка өзүмдө баягы спорт вид башка болсо дагы мен ушул жакка келип баягы бул кичине болсо да баягы денемди өзүмдү туура кармап жүргөнгө аракет кылып ушу Келдибек деген иниме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анткени бул ушул башында келип ушу Келдибек деген иниме келип ушинтип кайрылып, мына ушу мен кичине ушу физика жагын кичине карайын дедим эле десем, ушу Келдибек деген иним ушу мени туура кандай көрсөтүп баарын. Негизи ар бир спортто өзүнүн тартиби бар, өзүнүн тепкичи бар дегендей. Ушу бул спорттун биринчи тепкичтен баштап мындай акырын туура таза алып келаткан бул Келдибек деген иниме чоң ыраазычылыгымды билдирем да. Анан баягы жаштардын баарын айтат элем, келиңиздер, спортту таштабаңыздар, спортко катышыңыздар, ар дайым ден соолугуңуздарды чыңдаңыздар. Биз азыр айтып аткандай эле 3 упражнение көнүгүүнү катарынан жасайбыз. Ошолордун бири болуп, мынакей азыр биринчи көнүгүүбүз, мына карагыла. Бул өзү атайын станок болот, чтобы могу ортоңку бөлүгү, плечинин ортоңку бөлүгү түз туура иштеш үчүн атайын мындай даярдалган станоктордун бири да, мынакей. Ушул эле түз аралыкка чейин келиш керек, анткени мындан өйдөсү моюн эти иштеп кетиши ыктымал да. Ошондуктан биз туурага мынакей могул жерди чыгарыш үчүн ушундай эле короткий эле кылып иштейбиз да. Бул көнүгүүнү 10дон жасайсыздар, мынакей, 10дон эле. 10дон эле. Мынакей. Түз акыбалда жасаш керек да муну. Бул биринчиден бул спортко келген биринчи себептери травма болуп, позвоночник боюнча. Анан өзүм эле физический формада кармаш үчүн келип, анан ошо кызыгуу пайда болуп, ошо 4 жыл болуп калды буюрса. 4 жыл аралыкта машыгып келатабыз, буюрса токтотпогонго аракет кылганга жазып атабыз. Ар дайым биздин азыр Бишкекте шаарда жумуш биздики мындай отурганга байланыштуу болгонго автоном за рулем ошо организм бир аз кыйналып калганда, именно спорт менен машыкканда организм циркуляциясы жакшы болуп, өзүң алып жүрүшүң, кыймыл аракетиң, жеген тамагың, бул жерде тренировкадан да сырткары тамактарга да көңүл бөлүп контроль кылабыз. Ошо бүт жагынан эле пайдасын көрсө болот да. Ар бир жетишкендиктин артында бир эмгек бар. Бир топ эле өзүң заставлять этишиң керек. Кыйнашың керек. Ооба. Кыйын өзүң кыйнабасаң болбойт го. Бир. Мынакей достор, азыр кийинки көнүгүүбүзгө өтөбүз. Азыр бул биринчи көнүгүү болду. Андан кийинки көнүгүүбүз мынакей. Бул гантелдер менен жасайбыз. Мынакей. Түзүрөөк абалда болот. Бул 3 көнүгүүнү бирдей жасаса, абдан сонун чувствуйт этесиңер да, бул жерде жакшы сезесиңер. Бул көнүгүүнү жасап атканда кылдаттык менен жасаш керек. Абайлап жасабаса, абдан чарчап калганда ушундай алып туруп раскачка менен кылса дагы болот. Мынакей достор, бул экинчи көнүгүү болду. Эми эң акыркы бул жерден баягы аяктоочу көнүгүүлөрдүн бири, мынакей. Орусчасын айтканда тяга подбородка деп. Бул көнүгүүнү жасап атканда эң ушул ылдыйкы бөлүгү иштейт, мына булчуңдун ылдыйкы бөлүгү бул жери иштейт. Анан кийин моюн эт жакшы баягы сезимиңди алып келет да бул жерде. Себеп дегенде
бул көнүгүү менен аяктатпасак, биздин баягы жасап аткан мээнетибиздин баардыгы талаага кетип калышы ыктымал. Анткени деген сет болуп аткандан кийин бул жерде 3-чү эң акыркы аяктоочу көнүгүү болуп эсептелинет. Абдан жакшы чувствуйт жасашыбыз керек да. Кетти. Айтып өткөндөй эле, жанагындай эле биз бул жерде көзөмөлдөп турушубуз керек. Себеп дегенде баягы чарчап аткан учурда, мисалы 3-чү, 4-чү көнүгүүлөрдө дененин баардыгы чарчап калат. Туура эмес жасап калышыбыз ыктымал. Техникалардан баягы сыртка чыгып кетиши ыктымал да. Ошондуктан биз муну карап турушубуз керек да. Эгер кичине чарчап, туура эмес болуп бараткан болсо, мындай кылып жардам берип турсак да болот. Бир. Абдан кылдаттык менен жасашыбыз керек муну. Агрессия менен 1 2 3. 1. 24 чейин бокста кылдым. Азыр болсо мына өзүңүз көрүп жатасыздар. Фитнес залында кылып жүрөм. Жарым жыл болду. Мисалы кыргыздарды билесиз да, бир нерсе туура эмес көтөрүп алабыз. Азыр мисалы 80% адамдарда грыжа бар болуш керек деп ойлойм. Мисалы биякта ар кандай упражнение бар. Мисалы белге байланыштуу, ошо жеңил вес менен кылсаңыз грыжаңыз жоголбосо деле эми убактылуу бул аяктырып турат да упражнениялар. Эми бул фитнес баягы карасаңыз эме экен да, бул өзүнчө искусство экен. Бул булчуң чыгарыш деле оңой эмес экен. Бул тренировкада агайсыз булчуң чыгара албайсыз. Баягы туура эмес көтөрүп аласыз. Же болсо булчуң көрөм деп башка булчуң көрүп коесуз. Бияктан көп мээнети биякта агайда, мисалы келдөк агай бар. Ошонун жардамы менен биз кылып жатабыз. Ансыз окшошпойт тренировка. Эми Кудайым буйрса ойлоп атам, 100 жашка чейин кылсамбы депчи. Эми Кудай таам өмүр берсе. Эми баягы кандай булчуңуз чыгып турса кандай жакшы көрүнөт. Мисалы башка мамлекет элдерге айтат, кыргыз эли фигурасы жакшы. Баатыр экен дегендей. Көрүктүү. Боюңуз чоң болбосо да, тураңыз чоң болуп турса жакшы да. Ошондуктан ден соолукту чыңдоо максатында. Ооба. Мисалы бир гана фитнес зал эмес, бокс менен кылса болот, күрөш менен, эреже уруш. Ошо баары менен кылсаңыз убактыңыз деле болбойт. Башка жакка барып, жаман иш кылганга чарчайсыз, жатасыз, болду. Жалкоолуктан да арылтат. Ооба. Ден соолукка пайдалуу. Ден соолукка абдан пайдалуу. Төш жасап аткан күндөрү деле жанагы биринчи көргөзүп бергенибиз, ал түз жатып алып, бул баягы скамейкада түз жатып алып кылган акыбал, ал ортоңку бөлүгүнө кетет. Ал эми бул жерде жасап атканыбыз уровень өйдөрөөк көтөрүп коебуз. Ал болсо үстүңкү төштүн үстүңкү бөлүгүнө жакшы иштеп берет да. Мынакей андыктан азыр туурасын көргөзүп жатат. Буякта кетти. Мынакей бул абал абдан жакшы үстүңкү бөлүгүн сезип жасаганга сонун бир жардам берет. Андыктан кылдаттык менен жасасаңар жакшы болот. Келип эле эч качан баягы оор веске кирбегиле. Андыктан аз вестен өйдө көздөй көтөргөнгө туура келет. Бул агаларыбыз болсо көптөн бери машыгып аткан убак, мисалы 6-7 ай болуп калды. 6-7 айдын аралыгында жакшы ийгиликтерди жаратып калды. Всё, болду. Мынакей азыр биздин кийинки көнүгүүбүз мына бел булчуңдарына кандай кылып туура жасоо ыкмасын көргөзүп беребиз. Бул жигит азыр 1 айдын жүзү болуп калды. Кудай буйруса 1 айда бир жакшы ийгиликтерди жараттык. Ушул белинин баягы бардык мышцаларын дегеле бардык мышцаларын туура жасоо ыкмаларын балдар сезип, чувствуйт этип калышты. Андыктан канакей, мынакей азыр орусча айтканда бул становая тяга деп коет. Көптөрү сурап калышат, бул көнүгүүнү кандай кылып туура жасашы керек дейт. Мынакей азыр тизени ийип, төштү өйдө көтөрүп, туура акыбалда ондай кылып жасайбыз. Эч качан белди ийип жибербеш керек. Төштү өйдө көтөрөбүз. Ушуну чыгарып атканда, мисалы штанганы чыгарып атканда до конца өйдө көздөй жасашыбыз керек да. Мынакей кылдаттык менен жасаш керек. Тиги ылдый түшүрүп, өйдө көздөй келип, өзүнүн мышцанын бир өзү калыбына келе турган бөлүгү бар. Ошол жерге чейин келгенге аракет жасаш керек. Бул жигиттерибиз, мынакей бул жигиттерибиз 1 айдын жүзү болуп калды. Жаңыдан баштап оор салмактарды кылып келе атышат. Ал эми бул жигиттер болсо мынакей мутант Халк болуп калышты. Бул жерде 180 кг. Бул жигиттерибиз 2 жылдын аралыгы болуп калды. Мынакей машыгып атат.
бул салмактарды ушундай кылып оор салмактарды көтөргөнгө туура келет. Мынакей. Вот, хорошо. Көтөрүп атканда оор болуп калса, жардам берип коюуга туура келет. Эң соң, молодец. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин көрсөтүүбүз соңуна келип чыкты. Спорт мейкиндеги көрсөтүүсү ар дайым кыргыз спортчулардын эмгегин эл алдына тартуулап келүүдө. Сиздер менен Келдибек Атайбеков жана мен Токтомуш Жекшенбай уулу болдум. Эми одон көрүшкөнчө аман болуңуздар. Биздин күчүбүз ынтымак жана биримдикте.